Саламатсыздар балдар. Нурсултан, саламатсыңбы? Эмир. Актан, саламатсыңбы? Балдар, маанайыңар кандай, жакшыбы? Жакшы, Нурсултан. Демек, бүгүн биз силер менен Ринат, саламатсыңбы? Кыргыз адабияты сабагын өтөбүз, балдар? Анда эмесе китеп дептериңерди ачып даярдап койгула. Бүгүнкү числону жазасыңар, саламатсың балдар. Жана теманы жазабыз, балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Манас эпосу жөнүндө түшүнүк. Даярбызбы барыбыз? Жакшы. Анда эмесе сабагыбыздын максаты, балдар. Силер буга чейин Манас эпосу боюнча уккансыңар, билгенсиңер. Манас эпосу боюнча маалымат алгансыңар. Манас эпосу элдик ооз-эки чыгармага кирерин билип алгансыңар. Манас баатыр менен азыркы патриот мырзаларды салыштырат экенбиз. Теманын үстүнөн иштөө менен кыялдануубуз, ой жүгүртүүбүз, эске сактообуз өнүгөт экен. Жана ошондой эле тарбиялык максатыбыз патриоттулукка, элдик ооз-эки чыгармаларды сактай билүүгө жана аларды сыйлоого, улуттар аралык ынтымактуулукту сактоого тарбияланат экенбиз, балдар. Адегенде биз силер менен жаңы сөздөр менен таанышып алсак. Акылмандык, сунуш, өзгөчөлүк, түпкү теги, кошумчаларын кошот, натыйжада, салттуулук, жалпы маалымат, көз карандыктан кутулуу, ууручулдук, умтулуштун элеси, бирдиктүү. Демек, балдар, биздин адабият сабакта билесиңер жаңы сөздөр көп колдонулат, ошондуктан мен силерге дагы бир жолу кайталайм. Акылмандык, сунуш, өзгөчөлүк, түпкү теги, кошумчаларын кошот, натыйжада, салттуулук, жалпы маалымат, көз карандыктан кутулуу, ууручулдук, умтулуштун элеси, бирдиктүү. Эми, балдар, буга чейин силер фольклор жөнүндө, элдик ооз-эки чыгармачылык жөнүндө таанышкансыңар, Бүгүн мен силерге суроо бергим келип жатат. Эпос деген эмне? Демек, ага чейин, балдар, элдик ооз-эки чыгармачылыкта 3 чоң тек бар, жанр деп койсок болот. Кана айтып койгучу мага, кайсы тектерди билесиңер силер? Жана эпос кайсы текке кирет? Кана? Кайсы текке? Азаматсың, Нурсултан, эпикалык текке кирет. Дагы кандай тектер бар бизде? Какие у вас еще жанры есть, ребята? Лирикалык, турактан, дагы? Дидактикалык, азаматсыңар. Демек, эпос бул дидактикалык, лирикалык жана эпикалык дейт. Туура, азаматсыңар. Эпос эпикалык текке кирет экен. Ал эми эпикалык текке дагы эмнелер кирет, балдар? Кана, эстейбиз өткөн сабакты. Эпикалык текке эмнелер, кайсы эмнелер кирет, балдар? Мына эпос кирет экен дагы. Мифтер, балдар. Жомоктор кирет дагы. Жомоктор актан туура дагы. Легендалар дейт, уламыштар туура, Азамат Алымбек дагы. Ошо кайсы чыгармалар кирет, балдар? Анда эмесе мен толуктап коеюн, Эпикалык түргө эпостор кирет, мифтер кирет, жомоктор, дастандар, уламыштар жана тамсилдер кирет экен. Эпос деген эмне, балдар? Бул грек тилинде которгондо сүйлөө, айтуу дегенди түшүндүрөт экен. Бул биринчиден көркөм адабияттагы 3 түрдүн бири. Муну далилдедик, айттык, балдар. Экинчи, фольклордогу ыр түрүндөгү
көркөмдүү чыгарма. Демек, эпос кара сөз эмес, кандай жазылат экен? Ыр түрүндө болот экен, балдар. Ал элдин башынан өткөргөн баатырдык иштерин даңазалайт экен. Эпоста элдин, улуттун, өлкөнүн тагдырын чече турган зор окуялар көркөм сүрөттөлөт экен. Демек, бул эпоста кыргыз элинин эмнесин көргөзөт экен? Өткөн жашоо турмушун, салт санасын, эмне кийим кийишкен, кимдер менен согушкан. Да, молодец, Нурсултан, ты правильно понял. Демек, бардык окуянын бардыгын буга чейинки мындайча айтканда тарыхтын баарын кыргыз элинин тарыхы жөнүндө мына ушул эпостон биз билсек болот экен. Эми балдар, билесиңер, эң чоң эпос Манас эпосу дагы кайсы эпостор балдар? Эң чоң эпос. Үч илтик деп коебуз. Актан туура Сейтек, дагы Семетей, Азаматсың. Эми бүгүн балдар силер менен биз Манас эпосу жөнүндө маалымат алат экенбиз. Туура эмер Семетей. Демек, мен мынакей слайдта Манастын чоң китебин, мындайча айтканда, көргөнсүздөр. Бул китепти кармап да көргөнсүздөр, ичин окуп да көргөнсүздөр, Манас кыргыздын улуттук сыймыгынын туу чокусу жана миң жылдар бою оозеки айтылып келе жаткан байыркы элдик чыгармалардын улуу мурасы. Значит, Манас эпосу для нас как наследство, да, осталось. Мурас деген сөз, балдар. Манас эпосу кылымдар бою кыргыз элинин башынан өткөн социалдык тарыхын, тагдырын, душмандарга көз карандысыздыктан кутулуу үчүн жүздөгөн баатырдык күрөшүн, ууручулук карама каршылыктарын сүрөттөгөн. Карагылачы сүрөттө бул жерде Манас деп коелу, бирөөсүн мынакей Манас, Манас атабыз. Ал эми экинчи бул карманыбыз ким болуп калат? Бул душманыбыз болуп калган, Демек, Манас бизди эмне кылган балдар? Душмандардан эмне кылган? Эмне үчүн согушкан балдар? Биз эмне үчүн Манасты туу тутабыз? Сактады, туура балдар. Кимден сактады ошол Манас атабыз? Кимден сактады? Мы уже отмечаем 31 год независимости, да, Кыргызстана, да, душмандардан. Вот Манас ушол биздин көз карандысыздык мамлекетибиздин башаты ким экен? Ушул Манас экен, балдар. Унутпайбыз, Эми Манас эпосунун көлөмү кандай болгон? Мынакей мен ар бир элдин көлөмүнүн чоңдугу жагынан Манас үчүлтеги трилогия гректердин Илиадасы, Одиссеясынан, Ирандын Шахнамеси, орус элин Илия Муромец өңдүү дүйнөлүк эпостордун катарында турат экен. Манастын 3 бөлүмү биригип, балдар, 500 миңден ашык сап ырынан турат экен. Унутпайбыз, балдар. Эми, балдар, кимдер изилдеп келген? Кимдер бизге ушул бүгүнгө чейин билесиңер, Манас эпосун эч ким жазган эмес, бирок мунун варианттуулугу бар. Манастын автору ким, балдар? Эпостун негизи эле фольклордун автору ким, балдар? Элдик оозеки чыгармачылыктын автору барбы? Ким айтат? Народ дейт. Азаматсың, Жаныбек. Демек, эл экен. Эл, азаматсыңар, балдар. Бирок изилдешкен, аны жыйнашкан, мынакей азыр ошол жөнүндө силерге маалымат берем. 19-кылымдын орто ченинде, балдар, казак окумуштуусу Чокон Валиханов Манасты Тала Илиадасы деп, ал эми Семетей эпосун Буруттардын Одиссеясы деп атаган экен. Ошол кездеги эри түрколог Радлов Манастан элдин бүткүл турмушун, бардык умтулуштун элеси көрүнөт деген. Демек, Радлов жана Чокон Валиханов эң биринчи ушул 19-кылымда эпосту жыйнашкан жана изилдешкен. Унутпайбыз, балдар. Элдик оозеки чыгармалардын көптөгөн жанрларын Манас эпосун көрүүгө болот.
Бирок Манас эпосу макал лакап, жомок, миф, кошок, армандардын жөнөкөй жыйнагы эмес экен. Манас балдар, Манас баатырдын жана анын баласы Семетей, небереси Семетейдин баласы Сейтектин өмүрү, баатырдыгы, эрдиктери жөнүндө бирдиктүү чоң баян болот экен. Жана композициялык бүтүндүгү улуу дастан деп да айтып койсок болот экен. Демек, Манас эпосун биз эпос да дейбиз, ошондой эле бул улуу дастан деп да койсок болот экен. Бул баатырлар кыргыз элин бириктирип, жалпы элдин эркиндиги үчүн күрөшкө алып чыккан. Демек, максатына жеткен, биз азыр эркин мамлекетпиз, балдар. Биз эч кимге көз карандысыз мамлекет болдук. Бул жерде сүрөттө карагыла. Манас эпосунун эмблемасы жана Манас 1000 деп жазылып турат. Жана бул экинчи сүрөттө эмне тартылган, балдар? Кана ким айтат? Жана үчүнчү сүрөттө эмнени кайсы жер бул? Кана бул кайсы жерде чагылдырылып турат, балдар? Билесиңерби? Талас деп тур Алымбек. Бул таласта кимдин күмбөзү? Кимдин күмбөзү? Күмбөз тура кимдин күмбөзү, балдар? Манастын, албетте Манастын күмбөзү. Бардыңар беле? Ким барды эле, балдар? Бара элексиңер. Барганыңар болсо, мына Манас атабыздын күмбөзү таласта жайгашкан. Ал эми бул үчүнчү сүрөттө болсо, балдар, Манастын жакшы, аман тур. Бул үчүнчү сүрөттө Манас айылы дейт экен, Манастын айылы. Демек, жогоруда айткандай, Манас атабыздын күмбөзү таласта жайгашкан. Ал эми биринчи сүрөттө Манас 1000 деп турат, балдар. Демек, 30 августта 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдык байрамдык белгилөө салтанаты болгон экен. Ошондо, балдар, эсептейбиз. 1995 жылы 1000 жыл болсо, азыр 2020 жылы канча жыл болуп атат? Ким эсептейт? 1000 канча болуп атат? 1025. Азаматсың, Нурсултан. Манастын 1000 жылдык мааракеси кандай болуп өткөн? Манас эпосу качан пайда болгон деген суроолорго жооп берет экенбиз. 1995 жылы, балдар, бул улуу эпостун 1000 жылдык дүйнөлүк масштабта белгиленген деген эске салсак болот экен. Анда азырага 1025 жыл болду. Манас эпосу дүйнөлүк залкар, элдик оозеки чыгармачылыктын эң бийик үлгүсү. Кыргыз уламыштарынын жана жомокторунун кайталангыс энциклопедиясынын жыйнагы десек болот. Кыргыз элинин жашоо ыңгайынан, үрп-адатынын, салт-санасынын, бай тарыхынын жана дүйнөгө болгон өзгөчө көз карашынын күзгүсү. Көз каранды эмес Кыргызстан мамлекетинин өнүгүшүнүн азыркы жана тарыхый этабында Манас эпосу кыргыз улутунун биримдигин жана рухий кайра жаралуусунун жана маданиятынын, улуттук ар-намысынын жана аң сезимдеринин символу болуп калды. Караңлачы, балдар, кандай айтылган Манас эпосу жөнүндө кандай айтылган сөздөр, Ошо менен биргеликте мен силерден сурагым келет. Манастын канча осуятын биз билебиз? Ана ким айтат? Манастын канча осуяты бар? Сколько заповедей есть у Манаса? Которые мы должны знать и знаем, да? Нет, Нурсултан, 3 эмес. Ким айтат? Канча осуяты бар Манас эпосунун? Манас атабыз калтырып кеткен осуяттары, Кана ким айтат? Демек, 7 осуятыбыз бар. 7 осуят, улуттар аралык ынтымак, биримдик, ар-намыс деп айтылып кеткен. Муну биз өтөбүз анда эмес, Унутпагыла, Манас эпосунун 7 осуяты болот. Эми, балдар,
Эпосто 600'дөн ашуун каарман сүрөттөлгөн. Канча каарманы бар болгон, Манас эпопеясында 40 чородон тарта эсептегенде, бери дегенде эле 600'дөн ашуун каарман катышат экен. Эң көп образ Сагынбай Орозбаковдун вариантында айтылган. Албетте башкы каармандар Манас, Бакай, Чырды, Каныкей, Алмамбет, Жакып, Кошой, Айчүрөк, Күлчөрө болгон. Бул оң каармандар. Ал эми терс каармандар бул Коңурбай, Нескара, Канчоро, Жолой, мына ушундай болуп кете берет экен. Ал эми жер суу аттары 800гө чукул болгон. Ошентип балдар, дүйнөлүк адабияттагы ири чыгармалардын бири мисалы Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык роман эпопеясында 500'дөн ашуун каарман катышкан экен. Да, война и мир там сколько, ребята? 500, да? 500. А Манасе у нас 600 будет, да? Значит, самое большое у нас что? У Манаса, да? Угу, Манас. Все равно по образу действия у нас больше у Манаса получается, да? Эпосе Манас. Манас көп тилге которулган балдар. Окумуштуулардын айтымында дүйнөдөгү ири деңгээлдердин ичинен араб жана испан тилинен башка негизги тилдердин баарына которулган. Значит, его есть переводы, да, ребята, на русском, орус тилинде, на китайском, на английском, на немецком, например, французский, японский, фарс, монгол, чех, болгар, венгер, уйгур, казак, өзбек сыяктуу бир топ тилдерге которулуп келген экен. Дүйнөлүк мурастардын катарында турат экен. Манас эпосунун үчилтиги ЮНЕСКОнун материалдык эмес, маданий мурастар тизмесине Кыргызстандын атынан катталган. Эми балдар, жаңы сөздөрдү силер кандай түшүндүңөр, эсиңерде калдыбы, ошону текшерүү үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткарабыз. Азаматсың Нурсултан. Демек, сыймык дейт, мактаныч, сыймык, мактаныч десек болот. Салым, мынакей пайдаланчу сөздөр бар, пайдаланып колдонобуз. Салымдыкы кандай болот, балдар? Душман, эр, мактаныч, кийин, согуш, страфа, кошумча, тууралуу ой. Демек, салымдыкы туура, вклад, да? Мы находим, Нурсултан, синонимы. Синонимы, да? Жайылуу, таралуу, сапыргагы, можно сказать еще, страфа, да, ребята? Батыр. Как мы еще можем синоним сказать? Батыр. Синоним батыргана. Воин еще. Батыр экен. Актан азамат. Эр десек болот. Пикир. Кайсынысы керек? Ой, туура, Нурсултан. Соң, после, да, десек болот. Нет, не сон, а соң, не носовая, ребята. Кийин, после деген сөздө, балдар. Уруш, урушуп кетиптир. Туура, бол кийин. Уруш, ругаться, правильно. А синоним как будет, ребята? Синоним как будет? Уруштуку. Азамат Бексултан, согуш болот, И жо, это враг, да? Азамат сынактан душман. Мына ошентип биздин синонимдерди карайбыз. Жана дептерибизге жазып алабыз, балдар. Сыймык, мактаныч, салым, кошумча, жайылуу, таралуу, сапыргагын,
Строфа десек болот. Батыр, пикир, ой, соң, кийин, уруш, согуш, жоо, душман. Эми балдар антонимдерди табабыз. Оозеки адабият, батыр, чакан, сырткы, душман, түш. Ким айтат? Оозеки адабият. Это противоположные слова, да? Хорошо, я первое сама найду. Жазма адабият. Оозеки адабият, жазма адабият. Батырдыкы кандай болот? Ким айтат? Нурсултан Азамат. Коркок болот, Чакан. Чакан. Маленький и большой. Как будет, ребята? Нет, Нурсултан. Чакан. Большой как переводится? Чоң. Правильно. Сырткы. Внутренний и наружной. Ички. Азамат. Душман. Душман. Враг и друг. Молодец. Албай Азаматсың. Түш. Туура. Өң, Нурсултан. Туура. Бул карама каршы сөздөр, антонимдери. Азаматсыңар. Кайталайм. Муну дагы жазып алып катептериңерге. Оозеки адабият, жазма адабият. Батыр, коркок. Чакан, чоң. Сырткы, ички. Душман, дос. Түш, өң. Эми үчүнчү амонимдер, балдар. Муне деген это первое значение поколения. Второе дене бөлүктөрүбүз. Муундар муруп атат деп калабы, апаңар же болбосо чоң апа, чоң атаңар. Экинчи казат деген сөздүн амонимин таптым. Биринчи бул согуш, уруш. Экинчи жерди казуу, кенди казуу деген мааниде. Үчүнчүсү керттин маанисинде казуу деген мааниде болот экен. Түш. Биринчи түнкү уктап жатканда көргөн окуялар. Экинчи мааниси этиш маанисинде, здесь как глагол, да, мы его определяем. Мисалы, аттан түш. Смотрим, как глагол сказуемый. Үчүнчү мезгил, убакыт маанисинде. Мисал үчүн мен күн түш болду. Күн түш болду. Муну дагы жазып алалы, балдар. Жазылы. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Үйгө тапшырма, балдар. Манастын атындагы кандай жерлер бар? Дептериңерге жазып, жакшынакай кылып, тапшырмаларды аткарасыңар. Демек, Манас атындагы Бишкекте эмне бар? Же болбосо Кыргызстанда эмнелер бар Манастын атында? Кана ким айтат? Площадь дейт, аянт бар дейт, дагы. Манас атында эмне бар дагы, балдар? Скидываем Розе Мамаркуловне на почту. Филармония Манас атында, балдар. Кана ойлонобуз. Ким айтат? Көчө барбы Манас атында? Улица, да? Тура. Улица есть. Еще что есть? Манас атында тура кинотеатр бар Бишкекте. Тура, илим. Дагы эмне бар? Манас атында, балдар, университет бар, окуу жай бар. Дагы ойлонобуз, балдар. Туура, көчө дедик, Демек, Манас атабыздын атында көптөгөн аттар, жер суулар аталган жерлер бар экен, Мына ошолорду жазасыңар. Ооба, Нурсултан ошону дептерге жазып, ушул суроого жооп бересиңер. Анан Роза Мамыркуловнанын почтасына же болбосо WhatsApp'тан жиберип, анан бааласыңар. Жакшы калгыла, балдар. Саламатта калгыла. Мага сурооңор барбы? Сабак түшүнүктүү болдубу? Артем.
Анда эмесе саламатта калгыла балдар. Байел сен да саламатта кал.